Интим пластика бул кыргызча жыныстык пластика деп коет да. Жыныстык органдарды эстетикалык жактан оңдоо, коррекциялоо. Интим пластика абдан көп операция кирет. Кээ бирөө ошо интим пластика десе эле ошо жана кыздыкты оңдоо, кыздыкты калыбына келтирүү деп ойлошот да. Чынында айтканда интим пластикага абдан көп операция кирет. Мисалы лабиопластика деп коет. Жыныстык сырткы органдарды эстетикалык жактан коррекциялоо. Орусча айтканда малый, большие половые губы деп коет. Ошолор төрөттөн болобу, травмадан болобу, же тубаса, же өтө чоң, өтө кички, же болсо жанагындай сыртынан өтө жакшы көрүнбөй калганда, ошондо аларды пластика жолу менен оңдоп, физиологиялык жактан да, эстетика жактан да жакшынакай кылып коебуз да. Анан ички пластика деп коет. Ички пластика бул төрөттөн жанагы ички органдардын, жыныстык ички органдын влагалищенин жанагы капталдары чөйүлүп кетет. Анан чөйүлүп кеткенде албетте бул сексуалдык жашоодо гармония болбой калышы мүмкүн да. Ошондон көп жана үй бүлө ажырашы мүмкүн. Жана биздин мырзаларыбыз токоп алып, ойнош күтүп дегендей, ошондон дагы жана гармония бузулуп, үй бүлөлөр ажырап калышы мүмкүн. Мына ошондуктан ошо экинчи ички интим пластика деген бул абдан талап көп болгон операция. Албетте суроо талап болду. Биринчиден, экинчиден мен да аял болгондон кийин бизге келген пациенттер абдан көп сурап калышты. Ушундай барбы, ушундай керек эле деп. Косметологко келген ар бир аял өзүн кандай айтса, жашоосун айтат, тагдырын айтат, өзүнүн көйгөйүн айтат. Анан ошонун баарын угуп отуруп, бизге чын эле ушундай кызмат керек экен, бизге ошону жетишпейт экен деп түшүнүп, анан ушундай кызматташты. Негизи бүт баары эле кайрылганга болот да, эгерде операцияга каршы көрсөтмөлөр жок болсо. Каршы көрсөтмөлөр кайсы? Боюн кош бойлуулук, онкологиялык оорулар, кант диабети, жанагы кандын орусча айтканда несворачиваемость крови деп коет, жүрөктүн оорулары, мына бунун баары каршы көрсөтмө. Сексуалдык жактан активдүү курак бул бир 20 жаштан баштап 35-40 жашка чейин. Кыздык түрү боюнча абдан көп талкуу жүрүп атат. Бул туура эмес деп да кээ бирөө айтышат. Мен ойлойм, бул ар бир адамдын жеке өзүнүн ою, өзүнүн пикири, өзүнүн жашоосу. Анан башка бирөө киришкенге эч кимде укугу жок. Бул биринчиден. Экинчиден, мисалы ошондой ар кандай көйгөйдөн болуп калышы мүмкүн, мисалы зордукталган кыздар болот, же болсо жана ката кетирип жашоосунда адашкандар да болот. Ал эмне үчүн алар өмүр бою ошон үчүн жанагы ыйлап үй бүлө кура албай жүрүш керек. Албетте ошондой адамдарга жардам берет бул операция, сөзсүз. Кийин жашынакай үй бүлө түзүп кетип, жашынакай жашап кеткенге. Анан негизи тиктирүүнүн ар кандай жолдору бар. Первичный деп коет, бир кабаттуу гимнопластика деп коет. Негизи операциянын аты гимнопластика. Бир кабаттуу гимнопластика кайсы учурда жасалат? Жакында эле кыздыкты жоготсо. Анан жанагы ошо кыздыктын девственная плева деп коет, калдыктары бар болсо ошолор тигилет. Вторичная гимнопластика же трехслойная, четырехслойная деп коет, 3 кабаттуу, 4 кабаттуу гимнопластика жанагы ошо органды эле калдыктары жок да, органды эле капталдарын бири-бирине тигип коет. Анан дагы бир ал көбүрөөк убакытка сакталат. Мисалы, бир кабаттуу бир 3-4 күнгө эле сакталат. Көп кабаттуу 1 ай, 2 айга чейин сакталышы мүмкүн. Эмне үчүн жанагы кээ бирөө сурайт, жок, буну чын эле тиксе деле билип койсо болот депчи. Бул туура эмес.
аны билүүгө таптакыр мүмкүн эмес. Болгону гана жанагы гинекологко барып, инструменттер менен карасак гана билинет. Мына ушундай дагы бир мифти. Азырынча биздин клиникада айымдарга ачылган. Бирок эркектерден, мырзалардан да талап бар. Алардан чоңойтуу максатында интим-пластиканы сурашат. Ар кандай кемчиликтер болот аларда. Мен ойлойм, ачылат го депчи. Жакында ачылат го. Пландар бар. Анткени интим деп деле биз ойлойбуз, бул уят, бул жаман. Бул бүт бар эле, бүт кемчиликтерди эле кемчилик. Андан деле уялат адам. Мисалы, көзү кыйшык болсо уялабы? Уялат. Эмне үчүн тияга тура эмес болсо уялбайт. Бул деле ошондой кемчилик. Анан биз ошондой нерсени жасасак эле, силер туура эмес жасадыңар дегенде эле бул туура эмес. Анткени биз адамга психологиялык жактан да жардам берип атабыз. Коомдогу терс пикирлерге көз карашыңыз кандай? Коом деген ошончун коом да. Ар кандай пикирлер жаратат. Баарына жаккан адам, баарына жаккан иш болгон эмес, эч качан болбойт дагы. Ошондуктан пикирлер ар кандай. Негизги биз үчүн бизге келген пациенттерге жакшы кылып берүү, сапаттуу кылып берүү. Эгер алар бизге керек үчүн келди да, ошондуктан биз дагы аларга жардам бергенге аракет жасайбыз. Биздин клиникада көпчүлүк сурайт, ким жасайт интим-пластиканы депчи. Биздин клиникада тажрыйбалуу гинеколог, 20 жылдан ашык тажрыйбасы бар гинеколог иштейт. Мына ушул специалист интим-пластиканы жасайт.